Өзбекстандын ислам кыймылынын террордук согушкерлери менен Кыргызстан аскерлеринин 20 жыл мурунку кагылышуусу Баткен согушу, Баткен окуясы, Баткен коогалаңы деген ат менен тарыхта калды. Согушкерлер 1999-2000 жылдардын жай айларында эки рет Кыргызстандын чек арасын Баткендеги Телбе жана Чоңалайдагы Бокбаша шуулар аркылуу бузуп киришкен. Зардалыда мектеп менен мечитте 45 күн Өзбекстан ислам кыймылынын кара байрагы илинип турган. Кишилер мыкаачылык менен өлтүрүлүп, барымта кылынган. Чек араны 200дөн 1000ге чейинки согушкерлер бузуп өткөн. Аскердик операцияга 1,5–2 миң аскер тартылган. 53 адам курман болуп, 130дан ашыгы жаракат алган. Качкындардын саны 4000ден 8000ге жеткен. Баткен коогасынын актай барактарын окуянын күбөлөрү менен чогуу ачабыз. Июль айынын акыркы күндөрүндө Кушке Буркан деген ат менен келип анын жолдун чекесине келип токтошту дагы бизге куралчан адамдар, ваххабисттер кирип келишти деди. Эдим каяка кирип келишти десем, 2 күн болду мына коргондо жатышты деди. Бизден бир койду алып союп жешти деди. Нан жаптырып жешип 2 күн жатып, бүгүн таңга маал коргондон чыгып, анан жылсуга кетти де, анан биз сага кабар бергенде келдик деди. Мага $100 акча берди деди. Буга шакар, чай ондоймду алып келесиң деп мага берди. Анан ошол жерде мен ойлонуп, ондой болчу болсо, биз барып районго, ички иштер немеге, акимге барып кабар берели. Канча адам экен десем, 21 адам экен деди. 6-7 саатта Баткен борборуна бардыктан түндө саат 10-11лерде биз Родога барып кирдик. Аксакал экөөбүз кирсек, анан дежурный бар экен. Анан дежурныйга биз айттык, ушундай зардалыны келип боектер басып алды, 20 адам куралчан. Десең, анан ишенишпей коюшту. Кандай эле кирсин куралчандар зардалга деп. Анан аксакал айтты, мына $100 мага беришти, мен үйүмдө жатып, коюм союп жедилер, нан жаптырып жедилер дегенден кийин анан начальник милицияга звонок этишти. Ошо милициянын жетекчилигин, коопсуздук министрлигинин райондук бөлүмүнүн жетекчилигин, бизде жанагы атайын Коргоо министрлигинин атайын өзгөчө батальону бар, ошонун командирин жана бир топ жетекчилер чогултуп штаб түздүк. Штаб түзүп туруп, анан кийин аларга дайындадым. Өзүңөрдүн областтык республикалык жетекчилериңерге маалымат бергиле. Ушундай деп, анан болгон өздүк курамды даярдап, ушундай өзгөчө кырдаал болгондо кандай иш аракеттерди жасашыңар керек, ошого ылайык өздүк курамды даярдагыла деп. Облустун губернаторуна республикадагы жанагы коопсуздук кеңешинин катчысына маалымат бердим. Алар айтты, байкап тургула, кандай болуп атат экен, байкоо жүргүзүп тургула, анан кийин биз дагы айтабыз деп. Эртеси жана Буркан аксакалды бара бериңиз дедик. Ошол жердеги коопсуздук кызматы ички иштер органдарынын кызматтары боюнча келди. Биз 28-күндө алдык. Алар менен дароо улуттук коопсуздук кызматына, Баткен райондук акимиятка тапшырма берип, ички иштер органдарына тапшырма берип, эмне болгон кишилер, кайсы кишилер, эми чындыгында ал убакта эч бир дайынсыз эле да, мергенчилерби, же туристтерби, же альпинисттерби, себеби бизге альпинисттер көп келчү, туристтер да көп келчү. Балким ошолорбу, ошонун баардыгын жөн жайын билгиле деп тапшырма бердик. Бандформированиянын Кыргызстанга чек арадан өтүп
Баткен районуна келген жөнүндө маалыматты июль айынын аягында 30 июль 31 июль 30 июльдөн кечинде мен ошол кабар алдым. Биринчи эле менин байланышканым ал кезде ошол коопсуздук кеңештин катчысы Эсен Топоев, кийин министр болуп иштеди, коргоо министри болуп иштеди республиканын көп жылдар. Мен Эсен Топоев менен байланышып, ошол кабарды, алдагы кабарды уктум. Азыр ошо биз изилдеп атабыз. Кандай күч, канча адам, кандай максат менен келишкенин изилдеп атабыз. Мен 31 июлда эртең сизге толук маалымат берем деди. Анан мен айттым, ошол коргоо министри менен, ички иштер министри менен жана коопсуздук сактоо министрлери менен совещание өткөзүп, чара план иштеп чыгып, план даярдашыбыз керек деген тапшырма бердим. Ошондо иштей башташтым. 31 июльдан баштап эле пландын үстүндө иштей башташты биздин генералдар. Biz ага чейин байбектер жөнүндө, эме жөнүндө аябай түшүнүк аз болчу. Анан мени көргүм эле келет да. Анан ушул турган менин үйүмдөн бир 200 метр Сулайман Жез деген чарбаага жайланышыптыр. Мен анан аларды үйүмдүн экинчи этажыга чыгып алып, бардыгыны ошол дүрүм менен карап, саны канча, кандай куралдары бар, анан кандай кийинген, ошолордун бардыгыны дүрүм менен көрүп, кийин мен күч органдарыга бардыгыны ошол көргөндөрүмдү бардыгын айтып бердим. Анан ушул байбектер менен мен Зардалда 2 күн бирге жашадым. Эл мени саткан жок, алар таанышпайт. Анан ушинтип Зардалы окуясы ушинтип башталган. Баягы аксакал $100 баягы магазинден немелерди алды. Шакар эмне тайындаган болсо, onu машинага салды. Анан түндө жөнөп, таң атканда мына алыш деген жерге келдик да. Келсек бул Зардалдан 5-6 аксакалчы ошо алышта турган экен, машина шу жактан келет деп. Машинаны токтотуп айтты, ол байбектер Зардалга кирип алышты деди азыр деп барды. Сени кабарга кетиптир деп издеп атышат. Азыр сен түссөң, сени кармап бирдеке өлтүрүп коюштары мүмкүн. Сен кайт дагы жардам сурап дагы кайра районго бар дешти. Анан баягы аксакалдан Шакар немелер менен таштадым да машинага минип кайтып Каян деген айылга бардым да, ал жерде пом бар эле да. Ошол жерден телефондон ачагым чыктым, мен айттым ушундай Зардалга түшө алгам жок. Алар кирип алышыптыр Зардалга. Мен жолдон кайтып келдим. Десем анда ошол жерде помдо күтүп туруң деди. Азыр бул жактан же солдаттар же милициялар барат. Кошо барастар Зардалгаларга деди. Ошол жерде күтүп отурдум. Түнкү саат 11-де автобус менен ошо Баткендеги батальон барды, ички иштер кызматкерлери. Ошондо бир 30га жакын милиционерлер менен ошо командир келди, Молдобай Асылбек деген. 5 аскер кызматкерин болуп, өйдө Зардалы тарапка жөнөп кеттик. Биз менен кошо дагы 2 атайын кызматкери болчу. Түнү менен жүрүп олтуруп, Нижний Жоопаядагы баскы жылуу суу
профилакторияны саат эрте менен 5-те жеттик. 5-те барсак ошол жердеги дем алып жаткан кишилер түнү менен ызы-чуу болгонун, ошол жерге 21 сакалчан террористтер келип тамак аш талап кылып, тамак ашын алышып, ошол жерде жайгашкан радиостанциянын проводдорун кесип кеткендигин айтышты. Канжар 19. Саат 5-ке бир 20 мүнөт калганда алар тоого чыгып кетти деп айтышты. Биз ошол жерде барган балдар куралдарыбыз менен коргонуу 2 позицияны коюп, ошол жопаяны кайтарып калдык. Мүмкүн мага тоолордо тургандыр деди. Дегенден кийин анан Асылбек айтты, анда жаман иш болуптур. Деп балдарына айтты, силер топ турбагыла деди. Ар ким 3-төн болуп, ар жерге өзүңөр неме кылгыла деди. Мындай таштантиз окопча кылып тургула. Чогуу турсаң атпасын да, анан мага айтты, сиз бир материал таап чыгың деди, ак материал. Мен ак материал таап чыктым, анан бир 3 метрде баягы талдын шаага байладык дагы, айттым, экөөбүз кармап жүрөлү деди, биз сүйлөшүшүбүз керек болор, мен түндө атып жибербесин деп, анан ошо саат 3-төн таң атканча экөөбүз басып жүрдүк. Эртеси жарыктандан кийин вертолетто, тик учакта райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, ички иштер министринин орун басары генерал Садиев, коргоо министринин орун басары генерал Исаков, атайын кызматтын төрагасынын орун басары генерал Верещагин деген кишилер барып, ошол жерде бизден маалыматты алып, анан тик учак менен Зардалыга учуп кетишти. Бир 10 чакты аксакал ошол жерге чогулттум. Кеч кирип калган да, кирейин деп калган. Баягтер кайып кетти десем, коргон деген айыл өтүп кетишти деди. Онда дедим, сиздер аттарды минип саар ошо жер жары элек менин үйүмө келиңиздер. Мен чогуу баралдан сүйлөшүп жүрүп келели дедим. Мени издеп аткан болсо, мен баары заложник кылып алышым мүмкүн. Мана мектептин директорун кошуп алалы дедим. Ошол эгер мени алып калса да, ал кайтып келип Кызылташка кабар берет. Анан таң атканда ошо коргон деген айылга өтсөк, түндө саат ушул 2-лерде ошол жерден мамды жаптырып алып, азык кылып алышыптыр дагы, анан нары жылы суга чыгып кетишиптир. Коргонго барсак эч ким жок, аксакалдар отурат. Эмне болду десем, коргон ушу силердин келгениңерди билди окшойт, солдаттар немеге ошон чыгып кетишти түндө деди. Анан onu кайра өттүк дагы, анан бир баланы Кызылташка жөнөттүм. Зардал бош күн өтө берсиндер деп. Ошол мезгилде уже Бишкектен 2 вертолет келген экен, Баткенге. Анан бул бала өтүп кабар берди, баягы анан Асылбектер анан жөөлөтүп кетишти бардыгы. Ошондо анан вертолет менен акимдер келип, мына ушул дубалдын артында ушул жерде кондо да вертолет. Премьер-министр тапшырма берди, мен өзүм кошо жүрүп, эч кимге дайындабай өзүм кошо жүр деп. Учуп бардык дагы, анан баягы болжолдуу баягы согушкерлер жүргөн жерде бизге элден алган маалыматкар ошол бир жагына жана пост коюп коелу дедик аскерлерди. Аким айтып калды, 10дон ашык эшек таап бер деди, биз мына ок-дарылар, солдаттар жүктөйлү. Анан солдаттар өздөрү жөөтөт, бизге анан 4 ат таап бер, биз ат менен бар блокпост коюп келебиз деп, анан ошол материалдык замы менен аким, анан СМБнын начальниги Бөкөев, Дайырбек дегендер анан аттар таап берип, бир Исаев Токназар деген аксакалды кошуп берип, жол баштап барып келиң деп. О киши да өтүп кетти азыр. Барып бир мында бурулуш бар. Оң жакка кирип чыгат, ошо бурулушка барган жерде ошол жерге барганда биз алар күтүп турган экен, бизди ороп калышты. Ороп калып, анан жанагы жөнөкөй адамдарды, гражданский адамдарды, анан жанагы артта калган бир жаш балдар, бир аз солдаттар бар, аларды чыгарып өтүп, өзүбүз чыккан үлгүрбөй калып калдык. Турабыз, арадан бир 2 саат өткөндөн кийин карасак эле, мына
көчөдө баягы биз кошуп берген аксакал келе жатат мага бизге карап бул жака эчтеге карабай. Иш жаман болду, иш өлдү, жаман болду деп эле сүйлөй албай калыптыр. Анан не болду десек, анан боектер келип баарын тутуп алып кетип калды деди, заложник кылып деди. Түнү менен анан ошондон ары кеттик. Ушул мандан ары кетип, жогору жака барып, ошол жана жылуу суунун жанында ошол жерде турдук. Негизинен бир жолу, бир эки жолу андан дары баягы мөңгүлөр турган бир жер бар экен, тоонун эле берки бетинде. Ал жерде 3-4 күн түнөдүк. 9 күн болдук. Негизинен жанагы жогорку жылуу суунун жанында турдук. Анан сүйлөшүүгө баралы деп. Анан мен айттым, онда мен барайын десем, болду сен барсаң баягы немени кошуп ал деди. Баягы $100 берген аксакал бар да, олар ошол киши менен тааныйт деди. Анан о киши келди, анан ол экөөбүзгө анан начальник миса кошулду, СМдан дагы бирөө кошулду. Барсак ошол жерде жылуусунан бери жакта Кызыл Булак деген айыл бар. Ал жерде 6 үй бүлө ошол жайлоого чыгышат эле, ошолорго барсак алар айтты, булар түнкү саат 11-лерде келип аттарды минип биз акимдерди колго түшүрдүк деп ура деп бакырып перевалга карап өтүп кетти деди. Булар Тажикстанга ашып кетти бир болсо деди да, дагы аксакалдар. Анан отурган ошонткөндөн кийин анан кайтып кетебиз, булар ашып кетиптир деп калышты. Мен айттым, кайтып кетсек туура болбойт дедим. Начальник мырза мен аркы неме айтканда, сен мына аксакалдарды барып көрүп келгиле деди. Анан аксакалды атка мингизип алдым да, ошол жерден жетелеп алып барып, жожобузга 1 километр калганда ат жүрө албайт да, аттан ошол жерге байлап түшүрөм. Да адам жүрө турган жол менен жүрүң деп жөнөсөм, аксакалдын чонтоюнан бир куру бар экен, ак куру. Алды да мен башыма байлап алам деп калды. Мен байлап не кыласың, кете бер десем. Ол аксакалга айткан экен, сени эгер военлер келип зордуктап ошолор табасың деп ал жөнөгөн болсо, башыңа курду байлабай эле келе бер, биз жанындагылардын баарын атып таштайбыз деген экен да. Анан сүйлөшкөн алып келе жаткан болсолор, башыңа бизге жакындаганда курду байлап ал деген экен. Анан ошентип түшүндүрдүм да, сен азыр байлабай турган болсок, ушулар тозо болгон болсо сени атып таштайттыр деди. Анан аксакалдын башка курду байладым да, анан экөөбүз жөнөп келе жатсак, уже тоодун боорунда мен көзүм менен көрдүм да, арчадан арчага өтүп ататтыр автомат менен. Ошондон бир 500 метр барып чыксак, нарактан бир 10 автоматчан турган экен. Колуңарды көтөргүлө деди, колубузду көтөрдүк. Бергилер дагы аркабыздан барды, баары жолубузду неме кылып туруп отургула деди. Сүйлөшкөндөн келиңер, сүйлөшкөндөн келип. Кимдер менен келиңер дедим, начальник менен дагы бирөө бар мына айылда. Десем, сен туура эмес кылдың, солдаттарды алып кел, биз Өзбекстанга өтүп кетишибиз керек деди. Азыр кайра бар дагы начальник менен немени айтып кел деди. Анан акимдер мына 1 суткадан бери ачка жатат деди. Нан дагы жок, эчтеке жок. Бир койду сойдуруп, onun этин алып кел, анан нан алып кел. Акимдер түндө үшүп атат, неме алып кел деди. Кийим же бир нерсе. Күн сайын барып атканды жөнүндө менде маалымат жок бизде. Бирок биз чыгып келе жатканда ошол жанагы айыл өкмөтүнүн башы Али Аримаров деген, анан жанагы Айт мырза, Ак мырза ошол айыл башы ушулар кошо барып, бизди тосуп алгандар ушулар болгон. Анан аксакал онда калды. Мен кайра ошол жерден келип айылга келдим. Келип анан мен айттым, ушундай жыл сууда экен. Сиздер чакырып атат деди, начальник менен келсиңдер деп. Десем, анан болду, онда барайлы да, бир койду союп, атка жүктөп алып, бир 30 нан жыйдык ошол айылдан. Анан 3-4 чапан алдык. Кайра бардык, олорду бердик, анан ошол жерде сүйлөшүп отурган. Эртең ошол генералдарыңар келсин деди да, биз эми силер чече албайсыңар маселени. Ошолор менен сүйлөшөбүз. Айткыла коркпой эле келсин, биз заложник кылып албайбыз. Вертолетуңар бар экен, ошо Шурман деген жерге келип консундар дейт, биз барып ошол жерде неме кылабыз дейт. Сүйлөшүү жүргүзөбүз дешти да. Анан түндөн келдик. Биз барып келгиче уже мундагы солдаттар ошо Коргон деген айылга өткөн экендер.
500-600 солдат болуп, онда уже движокторду коюптулар, светтер коюп, штаб түзүп келсең уже солдат жык. Штабка кирган болгон сөздү айттык. Эртең ушинтип генералдар келсин деп айтат десек. Эртеси алар айтты, биз барсак ошолорго кошуп заложник кылып алат деди. Алардын приёму өзү ошол деди. Эми силер төртөөң барып сүйлөшүп жүргүзүп атасыңар, эми төртөөң эле бара бергиле. Силер менен баары сүйлөшүп жүргүзөт. Ошол заложниктер биздин заложниктер чыгарып берсин, ошонун силердин немеңер эле ошол болсун деди. Ошол 25 километр да. Эртеси дагы олорго нан ала барабыз. Бир кой союп барабыз, ошолорго эми тамак кылып берет деп да. Билбейм, ал койлорду биз көргөн жокпуз да. Мүмкүн бергендир. Бирок биз чыгаардын алдында көргөнбүз, койлорду айдап барып, бир топ азык түлүктөрдү жүктөп барган. Бир жолу бир кой союп жешкендей болушкан, бизге да айтып. Бир жумага жакын алар деле аска жүргөн, биз деле аска жүргөнбүз. Анан бирок күн сайын аларга сүйлөшүүлөр жүрүп атканда биздин жанагы ошо улуттук коопсуздук министрлигинин өкүлдөрү аларга чыгып сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Кала берсе бир күнү бизди таштын алдынан такыр чыгарбай ошо тоого аркы мөңгү жака алып кеткен эле. Ошол күндөрү кийин билсек, биздин ошо улуттук коопсуздук министрлигинин өкүлү полковник сүйлөшүүгө барып, анда кармап калып бир сутка ошо биз турган жерге төмөн жака. 6-нчы жолу барганыбызда биз менен барган полковник алып калды. Мага дагы ошондо предупреждение берди. Сен деди, өкмөттүн адамы экенсиң деди, сен менен отдельно сүйлөшөбүз. Кечинде отурсак, баягы Маккамбаев деген полковник келди. Пакети бар экен, ошону берди дагы. Без сознания болуп, неме болуп калды. Вертолетко жүктөгөн Баткенге больницага жөнөтүп жибердим. Ошондо ошол немеге жазыптыр да, эме деп. Баягы биз айткан немелерди алып келбей турган болсо, баягы төртөөнүн башын кесип, ошо полковниктин атын алып калышкан ал жерде. Ошону атына байлап, айдап жүгүрө жолдон тосуп алгыла деп жазыптыр да. Анан отура албай калды анан кийин. Онун мурун мага пакет берди айткандай, баягы. Ол пакетти алып келип окусак, ошо пакетте жазыптыр баягы 50 000 доллар акча, 25 кой, 30 кап un, 20 кап картошка, май. Ошоларды алып келип берсеңер, анан заң беребиз дептир да. Анан штабта окуп туруп сразу эле баары жок. Эртеси барды, койлор да барды, ундар келди, бүт. Анан мен зардабын чогултуп 30 добровольный балдар тап деди, булар жеткиребиз деп. Ошол 99-жылы биздин туткундар да ошол эмеде кармашкан, тоодун арты жагында. Ошо тоонун астына барып, анан аттарды байлап койгондар жөө барганбыз, анан ошол жерде вояктар менен жолугуп, ошол жерде сүйлөшүү жүргүзүп жүргөнбүз да. Ошол көрүнүп турган Арча турбайбы? Ошондо вояктар турган экен, бир 15ке жакын вояктар автоматтар менен бизди тосуп алышты. Biz төртөөбүз элебиз, куралыбыз жок. Кийин булар көбөйүп кетти. Бизди кармаганда 10 чакты болсо, кийин айбдан көп болуп ороп турат. Бир-эки жолу түнү менен пландаштырганбыз, качабыз деп. Акырын. Эки коргоо министрлигинин офицери өзүнчө алар пландаштырды, кийин сүйлөштүк. Мындай калсак болот, тигинде калсак болот деп. Бирок карасак андай келечеги жок да. Себеби биз ошо таштын алдында элек, таштын үстүндө түнү менен уктабастан басып düşет эле. Биз уктабасак да жанагы автоматтын затворун тартып кайра коюп, днёска коюп, неме кылып, мындай психологический давление кылып ушинтип туруп, бир мүнөт дагы бизди мындай бош кароосуз калтырган жок да буларчы. Ошондон качууга мүмкүнчүлүк болбойт эле, башка да бир аракет кылганга мүмкүнчүлүк болбойт эле. Мындай корккон менен паниковать эткенден эч пайда жок, тескерисинче өзгө жаман болушу мүмкүн эле. Эң биринчи бошогондор булар Маматалиев, Аким, Коңурбаев, ошол жердеги 3-4 киши бошотулду. Жанагы 50 000 доллар деген бул
ошол жердеги окуянын чындыгын билбеген адамдардын чыгарган сөзү болушу мүмкүн. Себеби ушул жерден өзүңүз деле билип койсоңуз туура болот, эл деле жакшы түшүнөт. Ушул төртөөнү куткарып алышыбыз үчүн эми заложник дегенден кийин акча талап кылат да. Заложник деген сөздүн негизи ошондо. Бүгүн акча берсең, эртең ал акча ок болуп кайра өзүбүзгө тиет деп. Акча жөнүндө эч кандай, эч качан сөз болушу мүмкүн эмес деген жыйынтыкка келгенбиз баарыбыз. Алдайыр Имарыч мен бул жагымда отурган, Юлдашев бул жакта, дагы бир алардын командири бул жакта отурган. Ортого долларды коюп алышып, аны ошондон бизден эсептей башташты да. Ошондо эсептеп жатып аны айтты да, ошол эгер бир фальшивка боло турган болсо, экөөңүздүн башын ушул жерде эч кандай неме салып таштайбыз, бизди алдай турган болсоңор деди. Биз ончо акчанын ичинде фальшивка барышын болгондо билбейбиз да, кийин анан бизге өтө коркунуч болду. Эми тилеп турдук, эми Кудайдан ошонун ичинен бирөө жарым чыкпаса экен деп. Аны өздөрү дагы бирден эсептеп алышты да. Утуру эсептеп туруу арасынан өздөрү мындай сызып долларды караганда бизде уже дем ала албай калат эле, уже жүрөк токтоп эле калбады да, башка эми фальшивканы кыргызытып жиберүү деген ой пайда болот да. Кийин аны үстөгө коюп койсо дагы дем алып үмүт кылып турабыз, эми чыкпасын деп ошентип толук эсептеп бүтүп пакетке салып, кийин Юлдашевдан бул алды да, командир бул экен деп сезип койдук да. Бүткөндөн кийин алып, бирок бул башка тилде сүйлөдү да, ошол туткундарды асыр деди окшойт. Мен түшүнүгүм туткундолор асыр дейт экен да, ошолорду чыгар деп башка тилде эле сүйлөп койду. Булан туруп мен чыгарып келейин деп кетти. $50.000 сураган Абдулазиз Юлдашевди биз жазалаш үчүн Жумабай Наманганини эң чоң кол башын жөнөткөнбүз дейт. Ошондо анан кийин Жумабай Намангани менен кийин тоолорду сүйлөшүп атпайбы, барымтада бошоп атканда. Ошондо Жумабай Наманганиден сурадым мен. Бир Кабылда сурадым, бир Тажикстан тоолорун сурадым. Айттым, Жумабай дедим, ушундай болгон экен десем, айтты, биз аны каның менен шерменделичиликти жоёсун, позор жоёсун деп туруп, тикке тургузуп жөнөткөнбүз силер аскериңерге дейт. Аны колго албай дейт, силерге атып салыптыр дейт. Өлгөн жакшы болду дейт, каны менен жойду позор дейт. Андай буйрук келген жок эле, $50.000 бошоткон деп турду. Абдулазизди кызматынан алышып, ошол жерде башка бир Абдырахман деген кишини командир кылып коюшат. Анан ошол Абдулазизди жөн эле катардагы маджикет кылып коюшуп, анан тиги Абдырахманга буйрук беришсе керек, бул бизди, силерди уят кылды, ушунча чыгымга келтирди. Анан тиги геологторду алам деп дагы көп деле пайдасы жок болуп калды. Ошон үчүн ал өлүм жазасына бурулган. Ошону бирдеме кыласыңар деп. 11 сентябрда Кадамжайга жакыныраак жактагы бир Коктуда азыр ошол жерден Жети Батыр деген эстелик бар. Ошол жердеги аскерлерге кол салып, анан жана Абдулазизди алар аркасынан атканы көрүнүп турат. Аркасынан атып, анын өлүгүн тыштап кеткен. Башка 99-жылы бир дагы Байбектин өлүгүн эч ким көргөн да жок. Эч ким так айта албайт Байбектердин канчасы өлгөнүн. Сары жигит автомат тагын алган. Чепкан келип анан сүйүнчү деп калды. Эмне сүйүнчү? Жүрүңүздөр, сиздер кой берип атабыз деди. Жүр деп анан чыгып келесак жана биздин балдар кетип атыптыр. Биз ошо именно заложниктер кармап турганга чейин сопровождение кылып бардык. Тигилер барып обмен кылышты. Обмен кылып келатканда ошондо ошо заложниктерди көрдүк. Аким, начальник ошондон кирүү жаман уже кебетелер келишип, жаман байкуш болуп калышыптыр да. Сегиз күндө адамдын өңү башка болуп кетет экен. Баягыдай шарты жок, баягыдай кылган уже давать этип. Келип анан бизди көрүп,
ушунчалык сүйүнүштү кучактап баардыгыбыз ыйладык. Кийин анан отургула деди жерге. Бирок дагы 1 сааттан ашык кармады биз жөнөтпөй. Эми олар бизден сурайт кетебиз деп. Бизден ошонун катары да. Анан кетебиз азыр дейбиз. Анан бир убакта бир 2 саат кармап туруп анан айттым, эми жөнөгүлө деди. Анан аттарга минип алып ошондон жөнөдүк. Эми аркабыздан атат деген ой бар. Бир 3-4 километрге бизге сүйлөп келди да. Анан алыстаганыбыздан кийин эми атпайт экен. Анан ошондо 13 күнү алып чыкканбыз.